бирок жалпысынан чыгар экендигине көбүнчө кабарым бар. Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Негизи эле бул маселе чейрек кылымдан бери чечилбей аткан маселе болуп атат да. Анан мен айтайын дегеним, сиздин жалпылап айткан сунуштарыңызга кошулам. Көйгөйдү айтсам деле баарыңыздар билесиздер, менде жакшы бешиктеги баладан бери билип калбадым. Мен сунуш кылат элем да. Бул өкмөттүн президенттен чече албайт экендигине баарынын да көзү жетип турат. Азыр биз өкмөт менен президенттен, парламенттен бул нерсени талап кылсак баары чече албайт. Менин оюмча ошол жерде улуттук лидер ошол Баткендин өзүнүн чыгыш керек дагы. Аксакалдарды чакырып туруп, ошол коңшу өлкөнүн аксакалдары менен мамилени түзүп туруп, ошол эл өзү чечпесе, ал маселе чечилбей турган болуп калды. Буга мисал, өткөндө эле мына биздин алымыбыз Чубак ажы айтып кетти. Жер дейт, бир мусулмандын канынан артык турбайт деп атат да, керек болсо Кааба. Демек биз мусулман өлкөбүз, Тажик тараптагы, Кыргыз тараптагы ушул нерсени макулдашып чечип, жерлерди макулдашпаса, ага чейин бул президенттин чече албайт экендигинен улам. Мына кечегиде 1-июнда Тажикстанда согуш чыгып атат. Бизде болсо, президент 5-6 баланы чакырып алып, алар менен маектешип отурат. Анан кийин аны көргөндөн кийин 3%дык президенттин колунан эч нерсе келбейт экендиги, 3%дык президентти Тажикстан токтотпойт экендиги чындык болуп атат да. Балким мен жаман көрсө көрө берсин, мен чындыкты айтып, чыркыратып айткандан коркпойм, себеби мен корко турган, жамандык кылган ишим жок. Кудай астында, эл астында акмын. Ушуну айтып чыга турган, туху жете турган инсандар чыкпай атат да бизденчи. Кетчи деген инсан чыкпай атат. Сен 3%дык кадыр баркың менен чек ара турсун, кенеде бир маселелерди чече албасаң, кетчи деген келип турат. Эмне кыласың ал жерде отуруп? Эмне эле тырмышасың? Өкмөтүнө ылайык, президентине ылайык парламентте. Бул элдин өзүндө болуп атат. Азыр могул жерде отуруп биз койгон талаптардын бирин да аткарбайт. Эл өзүбүз аракет кылышыбыз керек болуп атат да. Анан мына көпчүлүк баягы нан таап жейбиз, оокат таап жейбиз деп биз сыртка кеттик, мигранттар. Өзүбүздүн финансылык маселебизди өкмөттөн сен мага жумуш бер деп суранбай, өзүбүз чечели, мамлекетти кыйнай бербейли. Митингдерден тажадык биз. Мамлекетти талкалай бергенден, мародёрлуктан тажадык биз. Өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз таап жейли. Элди дагы, жерди дагы, балдарыбызды дагы багайлы деп кеттик. Биз ушул жардам бергенибиз 2,5 миллиарддан ашык акча жөнөткөндүгүбүз болуп атат да. Эл өзүн өзү багып атат да. Демек биз токтоосуз түрдө өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Ушул жерде мына Россияда жүргөнбүз, башка чет мамлекетте жүргөн, Баткен эле эмес, Жети областтын эң мыкты эр азаматтары биригип туруп, бир коомдук кыймыл түзүп туруп, ошол жерге барып аксакалдар менен сүйлөшүп, бул жер ошону мамлекеттик аралыкта талапты коюп туруп, президент менен биргеликте чечиш керек экен. Себеп дегенде азыр эл өзү чечпесе, элге ошол полномочияны, статусту, ошол макамды президент ыйгарып бериш керек. Элдин чечимин мамлекеттик чечим деп кабыл алыш керек. Ал жерде эл гана ал жердин көйгөйүн билет, эл гана аны чече алат. Эгерде мамлекеттер аралык чечип алса, анда дагы элдердин Тажик тараптындагы, Кыргыз тараптындагы бири-бирине нааразычылыгы күчөшү мүмкүн да. Каркыра сыяктуу элечи. Менин сунушум жалгыз ушул, эл өзү гана чечпесе, анда бул маселе чечилбейт. Ошол бүгүн